Биз эч качан согушты эңсебешибиз керек. Бирок тынчтыкты каалайсыңбы, согушка даяр бол дейт да. Сөз бар го? Тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол. Адамдын душманы адам. Жашырганын кереги жок. Мамлекеттер бүгүн көрө албайт. Ушундай бир доор, ушундай бир бузукулук эми кимирет кыяматка жакындап баратабы кандай. Ошон үчүн мен жеке оюм айтат элем, бардыгыңыздар өзүңөр дагы, башкаларга дагы, балдарга дагы аскерге барганга айтайлы. Үгүттөйлү, кадимкидей эле 1 жыл жакшы служба кылып келсин, кызмат кылып келсин. Бирок ал жакта дагы иншалла мына аскерлер бар го, командирлер, Кудай кааласа мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе. Дедовщина, медовщина вообще жок кылыш керек. Көбү эмне үчүн барбайт мына? Дедовщина бар экен, баласы ошол жерде келеси болуп калат, инвалид болуп калат, же качат, асылып алат, мындай деп, мынандай бир чындап эле айтканда, бул айвандык да. Мындай эле айтып коеюн бул. Ал мурдагы ал мусулман эместердин түшүнүк пикирин алып таштаң экен. Андай жок дедовщина, медовщина. А жерде ынтымак, биримдүүлүк. Бул жерде мамлекеттин коопсуздугу, мамлекетибиздин тынчтыгы коргонуу керек да, коргонбосоң кандай? Коргонуу ол фарыз токсон. Биз мен дайыма айтып жүрөм, бирөөнүн бир карыш жери кереги жок. Бирок ошол эле кезде биз өзүбүздүн бир карыш жерибизди бербейбиз такса. Буну дагы мындай кылам. Бул жагы да керек да. Анан качан анан ким барат анан? Бардыгы мынантип отурса, эмне деди мына ал? Текке кеткен 1 жыл деп отурса. Текке кеткен 1 жыл. Ама мына жакта эмне кылып атат? Эмне кылып атат мына жакта? Текке кетпей. 1 жыл мына 1 жыл телефонду кармап, ар кимди ушактап, карикатураларын жазып, не деп поделиться да бир балакат саракат лайк коюп ушулар бар гана. Мынабы текке кеткен мынабы. Буну ташташ керек да, 1 жыл ошол жакка барыш керек мына.